Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Өзгөн районундагы жол кырсыктан каза болгон 7 адам Акжар айыл өкмөтүнүн Большевик айылынын тургундары болгон. Бул маалыматты Мырзааки айыл өкмөтүнүн башчысы Райымберди Курманкулов тастыктады. Анын айтымында унаа электр мамысын жана жолдун жээгиндеги тосмолорду сүзгөн. Кырсык түдө болуптур, каза болгондор ким экени белгисиз. Булар Акжар айылын көздөй бара жатып кырсыкка учурашкан, деди ал. Өзгөн аймактык ооруканасынын башчысы Жусуп Сатаровдун айтымында каза болгон 7 эркек кишинин арасында өспүрүмдөр жок. Алардын сөгү учурда өлүк сактачуу жайга жеткирилген. Милиция кызматкерлери маркумдардын өздүгүн тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо бөлүмү учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатканын билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында каза болгондор Большевик айылынын тургундары. Алардын жакындары маркумдардын сөөгүн алып кетүүнүн камын көрүп башташты. Алдын ала маалыматтарга караганда каза болгон адамдар улак тартыштан кайтып келе жатышкан. Маркумдардын уулусу 1974-жылы, ал эми кичүүсү 1993-жылы туулган. Турмуш басылмасы бүгүн 3 февралда Өзгөн районунун Мырзааки айылындагы унаа кырсыктан 7 адамдын өмүрү кыйылганын жазган. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда кырсык айылдын Жээнбеков көчөсүнө катталган. Lexus сүлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай электр мамысын сүзгөн. Анын кесепетинен өрт чыгып 7 эркек киши каза болгон. Кырсык болгон жерге УКМдин 1 бөлүм, 6 куткаруучу, тез жардам кызматынын 1 бригада, ИИМ кызматкерлери барышкан. Алар өрттү саат 4:35 чамасында толук өчүрүшкөндөн кийин унаанын ичинен 7 адамдын денеси табылган. Куткаруучулар аларды чыгарып Өзгөн райондук ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткиришти. Маалымат Акипресс KG.